Урматтуу көкбөрү күйөрмандары, ошентип бүгүнкү күнгө каралган турнирдин экинчи оюну башталды. Баткен облусунун Жаш күч командасы жана ошондой эле Чүй облусунун Ак Суу командасы. Сары кийимчендер Ак Суу, кызыл кийимчендер Жаш күч. Ак Суу кечээ өтө оор беттешти өткөрдү. Алар Кыраанды 3-2 бир салым айырма менен утуп кеткен эле. Эми булар экинчи жарым финалдык беттешти өткөрүп атат. Эми алтын байге үчүн ат салышу үчүн мына азыркы беттеште жеңишке ээ болуу керек. Ак Суу чүй дегенде эле чабуулга өткөн, өтө ылдам оюнду мен күтүп турам. Бул командалардан эки команда тең, албетте чабуулга өзгөчө басым жасаган курамдан турат. Биз ушул чабуулдан кийин оюнчуларды тааныштырып өтөбүз. Азырынча мына тайгазандан алыстап кетти, демек тааныштырууну баштай берели. Ак Суу командасынын биринчи катар санында Бакыт Жолдошбек уулу Тумар менен. Азыр кайрадан тайгазанга жакындап келди. Ат үстүндө улак тартыш, аутка баратышат, аутка кетти. Жекеме-жеке орун алат азыр. Биз демек мүмкүнчүлүктөн пайдаланып тааныштырып алалы. Ак Суу командасында биринчи катар сан менен Бакыт Жолдошбек уулу, Тумар менен экинчиде Айбек Чолпонкулов Көктерек менен, үчүнчүдө Адилет Адисбек уулу Первый менен, төртүнчүдө Мирлан Алсеитов Баклан, бешинчиде Бека Асанкулов Питбуль, алтынчы Арген Кадырбеков Минген Аргымагы Зидан, Улук Айбек уулу жетинчи номерде Сахара менен, Бекзат Кудайберген уулу Барон менен, тогузунчуда Бөлө Адамбаев Пегас менен, ошондой эле 10-чуда Айбек Раис уулу Кыяк, 11-чиде Нуртилек Өмүралы уулу Чагылган менен, 12-чи катар санда Нурбай Асылбек уулу ал Аполлонду минип жүрөт. Белек Сагынбаев болсо бул Ак Суу командасынын башкаруучусу. Ал эми Жаш күч командасынын оюнчуларын айта турган болсок, Эламан Миңбаев Чагылган менен биринчи номерде, Баяман Муралим уулу Көкжал менен экинчи, Санжар Батырбек уулу Мамалак менен үчүнчү, Рамазан Орунбек уулу Кайсар менен төртүнчү, Улукбек Майлыбашев Каракулжа менен бешинчи, Бекболсун Алтынбек уулу Эрке Тору менен алтынчы, Адилет Мамасали уулу Найман менен жетинчи, Байбөтөн Абдрашит уулу Лига менен сегизинчи, Кумарбек Бакытбек уулу Асман менен тогузунчу, Айтмерек Сейтказы уулу Найман менен 10-чу номерде, 11-де Бакай Султан уулу Минген аты Тайсын, 12-де Ильяс Эсинаман уулу Кара Балта менен. Кылыч Кенетаев Жаш күчтүн жетекчиси, Абдулкасым Давлатов Жаш күчтүн башкаруучусу. Экинчи ирет мына чабуулга келди. Ак Суу оюнчусу жана ушул жерден эсеп саны ачылды. Ал эми бул салымдын автору Айбек Раис уулу Кыяк менен келип ийгилик жаратып кетти. Айбек Раис уулу бүгүнкү беттештеги, азыркы беттештеги алгачкы салымдын ошентип автору болуп калды. Чындыгында Ак Суу алгачкы секундадан баштап эле алар демилгени колго алган. Ошол дем күч аягында мына салымга барып айланды. Азырынча албетте Жаш күч командасы өзүнүн сөзүн айта элек. Жаш күчтүн жарым финалга чыкканы бир топ көкбөрү сүйүүчүлөр үчүн күтүүсүз болду. Бирок Жаш күчтүн өзүнүн күйөрмандары болсо чындыгында буга таң калган жок. Себеби алардын деңгээли кандай экенин жакшы билет. Жаш күчтө буга чейинки оюндарда бир топ ийгилик жараткан командалар булар ушул Кумарбек Бактыбек уулу, Бакай Султан уулу, алар сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүн айтканга жетишет го деп ойлосок болот. Азыр болсо улакты такымга басып жүргөн, эгер жаңылбасам бул Ильяс Эсенаман уулу болушу керек. Мына Асанкулов Бек 5-чи номерде. Бек Асанкулов экен. Кадырбек Аварген 99-жылкы чапкан. Жок, Ильяс Эсенаман уулу эле. Ал жөн гана бул жерде Ак Суу командасын тааныштырып атат. Мына Жаш күч ошентип улакты кайрадан жерге таштап кетти эле. Азыр аут. Акырын улакты сүйрөп келип туруп аяктын сыртына таштап кетти. Жекеме-жекеге азыр назар салабыз.
Эми 97 жылкы чапкан аты чагылган Асылбек бул ирет Нурбай 99 жылкы чапкан аты болгон. эки команданын Командасынын жетекчиси жекеме-жекедеги ойунчуларын машыктыруучусу Сагынбай Белек. айта турган болсок, алыстан тагдана көрүнбөй, бирок ошентсе дагы Нуртилек Өмүралы уулу да ортодо өтө жакшы тирешүү. Ал мезгилде Бакай улакты эңип кеткендей көрүндү эле, бирок Айбекке ошентип улакты алдырып ийди. Бакай жакшы эле эңкейгендей болгон, улакты эңгендей, бирок ал эңбей турган учурда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кетти. Аксуу финалга чыкканга өтө дымагы күчтүү болуп, ушунчалык психологиялык жактан, эмоционалдык жактан даяр экенин жана физикалык жактан дагы ошого даяр экенин далилдеп атат. Мына ошентип утул эле 3 эле команда калды биринчи лигада. Ошонун экөөсү жаш күч менен Аксуу ошондой эле бакубатталас жеңилген жок. Алар болсо финалга чыкты. Бул жуптун жеңүүчүсүн ошол бакубатталас күтүп атат. Алар жакшылап ушул оюнга көз салып турган мезгили кандай таризде булар оюн жүргүзөт деп, себеби ушул оюнда кайсыл команданын болбосун чыныгы күчтүү жактары, алсыз жактары байкалат. Эгерде алсыз жагы болсо. Кайрадан улак аянттын сыртына кетти. Андыктан жекеме-жеке азыр ишке ашат. Аксуу Беловск Чүй облусунун командасы. Булар чындыгында өткөн жыл болчу, жаңы ушулар андан да мурда жыл эле ушул Аккулат майданда биринчи беттешин өткөргөндө мен дал ушул Ысык көлдүн Аксуу районунан келген Аксуу деген команда болсо керек деп ойлоп алгам. Андан кийин гана такташканда белгилүү болду. Мына Тайсон болсо жөн эле түрчүш келбестен ал жерде ошентип улактын үстүнө жатып алганга дагы аракет кылды. Ыңгайсыздык бир аз жаралып атат. Бакай Султан уулу универсал оюнчу, улакты эңүү жагынан дагы анда маселе жок, улакты тайгазанга салуу жагынан да маселе жок. Азырынча өздөрүнүн тайгазанын жанында жүрөт. Мына жебедей сызып жөнөйт го. Эми Аксуу коргоочулары биринчи кезекте дал ушул Бакайды карашы керек. Бакайды караса башка оюнчуларда башка оюнчуларга караганда Бакайды караса кандайдыр деңгээлде өздөрүнүн тайгазанын коопсуздандырган болуп эсептелет. Ошонсо дагы андан башка деле чабуулга жооп берген оюнчулар көп. Жаш күчтө Бек болсун Алтынбек уулу, Кумарбек Бакытбек уулун айтсак болот. Жана ушул чабуулга жооп берген оюнчулар. Алардын ичинен эң кооптуусу Бакай Султан уулу болуп эсептелет. Жаш күч атаандаштын тайгазанына, атаандаштын жарым аянтына дагы оңдоо чыга албай жатат. Аксуу керемет оюнду сунуштоодо. Аксуу командасы биринчи беттешин Атуулга каршы өткөргөн. 27 августта Атуулду 11 эсеби менен утуп алды. Кечөө Кыраанга каршы ойноп, Кыраанды 1 салым эсеби менен утуп кетти. Кыраан Нарын облусунун эң күчтүү командасы деп айтылып жүргөн. Эми буга чейинки турнирлердеги жыйынтыгы боюнча ошол Кыраанды Аксуу ошентип 3-2 менен утуп кетти дагы. Кечөө Нарын облусунун дагы 2 командасы утулду. Ат башы, Соң көл. Андыктан жарым финалга бул облустун өкүлдөрүнөн биринчи лигада эч ким чыга алган жок. Күчтүү атаандаштарга туш келип калды. Кыраандан үмүт кылышты эле көрмандар, бирок Кыраан азыркы ойноп жаткан Аксуу командасына жеңишти алдырып ийген. Өтө жогорку чыңалуудагы оюн болуп атат. Азырынча кайсыл бир команда финалга жакыныраак деп айтканда эртелик кылат. Азамат Келдибеков демек Аксуу командасынын жетекчиси өтө
жакшы командасын даярдап келген экен. Буга чейинки оюндарды эле күчтүү экенин далилдеген болчу. Буга чейинки оюн эле эмес, буга чейинки турнирлерде эле өздөрүнүн стабилдүү оюнун жүргүзүп жүргөн Аксуу быйылкы мына эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирде ушинтип бир болуп көрбөгөндөй жакшы көрмандардын купулуна толгон оюнду сунуштап атышат. Жекеме жеке кана Тайсон колдон келген аракетин кылды дагы мүмкүнчүлүктү Бакайга түзүп берди. Бакай ошол замат улакты жерден эңип туруп сүрмө айлампадан чыгып кетти. Андыктан бардык оюнчулар оюнду азыр жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Умтулганга жолдомосу эреже боюнча укугу бар. Ортодон чыккандан кийин бири-бириңерди кийгенде байлагыла, мындай койдуруп албагыла, жаракат кылып койбогула, алдыда сонун ашуулар бар. Азыр болсо Аксуудун оюнчусу бул жерден бир аракет кылып көрдү. Мына ушундай учурда ийгилик жаратуу өтө кыйын. Кайрадан эле мына Аксуудун чабандестери чындыгында активдүү болуп атат. Биринчи таймдын алгачкы мүнөттүгү артта калган экен. Катары менен бир нече чабандесине ушундай тизилип алып, артынан биринин артынан экинчиси келип улакты эңип кеткенге аракет кылды эле. Жыйынтыгында ал жерден көтөрүлдү. Же көтөрүлгөн жокпу? Дагы деле жерде окшойт. Ооба, улак дагы деле жерде экен. Коргоочулардын дагы деңгээли өтө жогору, ошондуктан эч кайсы коргоочу атаандашы улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк бербей жатат. Атайын белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Сүрмө топ деле улакты жерден эңе албай көпкө чейин турса, башкы калыс жекеме жекени буйрат. Башкы калыс Сырдыбаев Марат Сырдыбаев бул беттешти тейлеп аткан экен. Сырдыбаев Марат негизи анын командасы азыр бул жерде бир эле калыс эмес. Мына каптал жакта дагы калыстар бар. Андан башка негизги калыс бар Алпар Учун жанында. Бир топ калыстар тобу ар бир беттешти толугу менен көзөмөлгө алып турат. Убакытты көзөмөлгө алат. Жазамамысына байланган оюнчулардын убактысын көзөмөлгө алат. Бир учурда оюн талаасына ошондо 4төн көп чабандес кирип кетпеши керек ар бир командадан. Жана алмашуу жүрүп жаткан учурда ошол алмашуу атайын линиядан орун алышы керек. Азыр болсо мына Бакай бул ирет улакты жерден эңип алды. Кысым Аксуу тараптан өтө күчтүү болуп атат. Мына улакты эңээри менен ошол замат атаандаштардын мына жолунан туруп чыккан абалына кабылып калып аткан. Бул ирет Бакай кана өздөрүнүн жарым аянтынан чыга албай тактиканы жакшы түзүп атат, бирден өнөктөштөрү жардамга келүү керек. Мына караңыздарчы, бирөө эмес эки атаандаш ал жерде, бир эмес эки атаандаш жабышты. Мындай учурда жаш күчтүн башка оюнчулары мына ушул Бакай үчүн иштеши керек. Мисалы үчүн Бакубат Талас Норуз үчүн кандай иштеди? Норузга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп берди? Ошол сыяктуу азыр жаш күчтүн дагы башка оюнчулары ушул Бакайга шарт түзүп бериши керек. Калыстыгын жүргүзүп, оюнду жүргүзүп аткан Анарбаев Нургазы. Анарбаев Нургазы дейт. Демек, буга чейин Марат Сырдыбаевди айтып аттыр эле. Кандай болгон күндө дагы мына башкы калыс азыр ушул жерден демек ышкырыгын жаңыртып, бир оюнчуну демек жазамамысына байлачудай. Ооба. Жаш күч командасынан бирөө кетти. Коюп кетти окшойт атаандашын. Эки мүнөткө оюнга ким четтейт? Коюп кетти. Кандай болду? Эң башкысы эреже бузулду.
Oyun dalasında Ак Суудан дагы бир оюнчуну жазамамысына байлайм деди. Оозек эскертти окшойт. Калыс кандай чечсе, ошол калыстын айтылган Оозек эскертүү берилди. Азыр бул мыйзам жаш күч командасы бир оюнчуга аз. Эки команда Мына ошентип Ак Суудан дагы бир оюнчу жазамамысына чыкты. Азыр ышкырык боюнча кайрадан оюнду жалгаштырып кетебиз, улап кетебиз. Жаш күчтөн Адилет Мамасали уулу 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Ошол эле мезгилде Ак Суу командасынан дагы бир оюнчу аянттын сыртында. Өлчөдүк убакытта фиксировать эттик. Эки команда, Ак Суу командасы менен жаш күч командасынын бирден көп көрүүчүлөр жазамамына тартып атат. Азыр оюн таласында 3-3төн оюн жүрүп атат. Үчүнчү номер демек Ак Суу командасынан бул Адилет Адисбек уулу первый менен. Адилет менен Адилет эки команданын тең, демек Адилет деген чабандестери жазамамысына байланып калды. Ак Суу командасы алды дароо жерден улапты. Улак Ак Сууда аттын башын буруш керек. Мына эки атандашты артта калтырды эле, бирок жолунан бир оюнчу жолунан тосуп чыгып калды. Коргоочулардын дагы кызматы өтө чоң. Кош такым менен Улак Тайгазанга түштү. Улак Тайгазанда жок. Кайсыл кантип алып кетти? Чындыгында мен Улакты көз жашында калтырып калып, андан кийин кайрадан карап аттым эле. Азыр жаш күчтүн каршы чабуулу. Жаш күч мына оюнчуларын толуктады. Аутка чыгып кете электе чыштаганга аракет кылды эле. Азыр аутка чыктыбы, чыккан жокпу? Улак оюн таласынан чыгып кеткен экен. Жекеме-жеке орунат азыр. Кечөө бул маселе каралган, андыктан пикир келишпестиктер болсо, ошол замат ал жөнгө коюлушу керек. Мына азыр баары тынч, жакшы. Мына ушинтип эле чечип койсо болот го. Эми кан кызып турат, аны түшүнсө болот. Бирок мындай 1-2 секундалык жанагы пикир келишпестик, ошол замат ал кайрадан жокко чыгыш керек. Жок, уланып атат. Тынчыраак, команданын жетекчилери биздин жаныбызда. Жекеме-жеке башталды. Ошондо 2-0, жок, 1-0. 2-0 эсеби ишке ашпай калган. 1-0 менен бул жерде жаш күч Ак Суу командасы алды да. Улак жерден эңилери менен ошол замат аянттын сыртына чыгып кетти. Бакайұлы Султан Айбек Раисулу. Акыркы минутанын акыркы секундалары. Бакай Султан уулу азыр улакты эң кетейин деди эле. Андан кийин Айбек Раис уулу аз жерден ийгилик жаратайын деди. Анарбаев Нургазы, чогуу келсеңиздер судейскийге. Өтө жакшы тирешүү орун алып атат. Эки команданын жетекчиси
Нургазы Анарбаев. Өтө жакшы тирешүү мына жыйынтыгында Айбек Раис уулу кыяк менен мына улакты жерден эңип алды. Ортадан чыкты. Оң жактагы мараны көздөй жөнөмөк, бирок 10 секундта албетте жете албайт. 10 секундта жете албайт. 4, 3, 2, 1, стоп. Мына убакыт токтоду. Аксу командасы менен жаш Жыйынтыгында ошентип алгачкы таймды аягына чыгардык. 1-0 менен Аксу командасы алдыда. Жана оюн таласындагы Анарбаев Нургазы. Мына экинчи тайм башталды. Аксу жана Жаш күч командасынын ортосунда. Сары кийимчендер Аксу, ал эми кызыл кийимчендер Жаш күч ошол заматы чабуулга чыкты. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Ат келип токтоп берсе эле. Ат келип токтоп берген жок. Тайгазанын жанынан өтүп калгандыктан жыйынтыгында ат да жерге улак да жерге түшүп калды. Чабандес өзү да ошентип аттан түшүп калды. Өтө жакшы чабуул орун алды эле. Азыр жок, кайрадан атка минип кеткендиктен алмашууга ордуна башка чабандес чыккан жок. Азыр болсо улак болсо мына ошентип сүрмө топтун арасында Аксу чабуулга жөнөгөн сыяктуу. Дал ошондой мына ишенимдүү бара жатат. Жанында эч ким көрүнбөйт. Коргоочунун аты жетет болду экен. Жетип барды. Караңыздарчы, коргоочулардын канчалык аттары күлүк болорун. Мына оң жагынан сол жагынан кирип келип токтотуп калды эле. Аттын башын буруп кайрадан Тайгазанга жакындап кирип келди. Мына ошентип эки тараптан тең эки чабуул орун алды. Жакшы мамиле менен оюнду баштап улап кетели. Бирок ага карабастан оюн уланып атат. Жаш күч командасы Чабуулдагы деле өзүнүн аягына жете элек. Аксу ошентип 1-0 менен алдыда. Тыныгуу учурунда жанагы биринчи таймдын аяк жагындагы улакты Тайгазанга дээрлик түштү деп, бирок түшпөй калды деп биз ошол жерде эки ан жолуп калдык эле. Видео кайтылуудан кайра көрүштү дагы унун чыккан жок. Демек ал упай эсепке алынган эмес сыяктуу. Эгер да ал эсепке алынса, ал тууралуу бул жакта албетте алып баруучу аны айтмак. Ошентип эсеп саны дагы деле 1-0 менен Аксу командасы алдыда деп эсептейли. Жана улак аянттын сыртында калды. Азыр болсо жекеме-жеке орун алат. Экинчи таймдын 3-чү минутасы. Эсеп саны 1-0. Азыр болсо мына улак келип айлампага тышталды. Жана дал ушул жерден эки командадан бир-бирден оюнчу жекеме-жекени баштады. Тайсон кадимкидей сүрүп баратат, бирок ошол сүргөнгө чейин улакты эңип кеткен экен Аксу оюнчусу. Кайрадан оюнду жалгаштырды. Улак сол такымда. Эки команданын эмгеги албетте эмгекти жедиргиси келмейт. Эки команда тең. Ушунча Ат үстүндө улак тартыш. Аутка жөнөдү, аттын башын бурганга жетишкен жок. Улак аянттын сыртында. Аксудун психологиялык, эмоционалдык абалы өтө жакшы. Анткени кечээ бир салым менен салым менен утуп алган Кыраанды. Бир салым айырма менен 3-2. 8 ойноп атат. 8 бала. 8 баланын канча голу бар? 8 бала бирден ат минип жүрөт. Канча функцияда аттар кыймылдап атат. Ушул көкбөрү улуттук оюнубузда оюн таласында калыс болуш өтө кыйын. Көкүрөктү соккондорубузду чыгарып койсок кыйын эле болот. Азыр болсо мына жекеме-жекеден Калыстардын айтканы Жаш күчтүн оюнчусу ийгиликтүү болуп кеткен.
аянттан сыртқа чыгып бара жаткан учурда улакты жерге таштап кетти. Кайра жекеме-жекеге баруугалар демек жакшы оюн болот Кудай буйрса. кайра жекеме-жекеге барууну каалабай жатат. Азыр жакшы эле улак жерден эңигендей болду эле. Мына ак суунун оюнчусу улакты оң такымга басты. Экинчи таймдын 5-минутасы Өтө жакшы бурулду, караңыздарчы. Бирок коргоочу, жаш күчтүн коргоочусу андан дагы бат бурулуп, кайрадан улакка жабышты. Өтө мобилдүү, ылдам оюнга биз күбө болуп атабыз. Нурбай Асылбек уулу улак менен жүрөт. Аполлонду минип алган ал акырында Тайгазанга жакындай баштады. Албетте, жардамга келген өнөктөштөр бар. Үчөө бара жатат. Жана анын жолун жаш күч канчалык тосуп кала алат болду экен. Аттын башын бурбаса, аянттан сыртка чыгып кетишет. Мына артынан сүрүлүп барды дагы. Аянттын сыртына чыгып кетти. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке. Бул ирет буга чейинкидей эле ошол Бакай Султан уулу Тайсон менен жекеме-жеке чыгат го деп турам. Азыр карап көрөбүз. Ал эми бул жерде Ак Суу командасынан жакшылап байкап көрөлү. Ой, аттан түшүп калды. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланышы керек эле. Бирок канчалык бат түшсө, ошончолук бат кайрадан минип кетти дагы. Жаш күч оюнчусу абалды сактап калды. Рахмат деп ыраазычылыгыбызды элдин атынан, Көкбөрү федерациянын атынан, көкбөрүчүлөрдүн атынан, күйөрмандардын атынан ыраазычылык. 10 номердеги демек Ак Суунун оюнчусу бул Айбек Раис уулу кыяк менен жана ал мезгилде улакты жаш күчтүн чабандеси эңип кетти. Кана күй менен келип улакты такымдан чыгарды дагы Тайгазанга салды. Эсеп бул жерде ошентип теңелди. 1-1. Ал эми бул салымдын автору Адилет Мамасали уулу. Адилет Мамасали уулу өтө сонун мүмкүнчүлүктү колдонду. На 1-1 экинчи таймда жаш күч күчтүүрөөк, дымагы күчтүүрөөк болуп атат. Себеби чүдөгенде алар чабуулга чыккан эле биринчи чабуул күй менен барып Тайгазандан аты өтүп кеткендиктен салынбай калган. Мына азыркы аракети ошентип жыйнактуу болуп чыкты. Бири-биринен ашса ашып кем калбаган командалар мына тирешти өткөрүп атат. Экинчи тайм өтө маанилүү. Ушул 20 мүнөттүктө ким упай жагынан алдыга чыгып алса, 20 мүнөттүктө 3-чү таймда ошол команда эсепке таянып, андан ары беттешти өткөрөт. Упай жагынан алдыда болсо, коргонууга көбүрөөк басым жасайт. Ошол команда мүмкүнчүлүк болуп калса, каршы чабуулдан ийгилик жаратканга аракет кылат. Азыр улак аянттан чыгып кеткендиктен кайрадан жекеме-жеке. Мындан кийин аттар дагы жакшы тирешип атат. Көз көрүнө кайсыл бир команданын аргымагы жекеме-жекеде ийгиликтүү болуп кеткен жок. Мына тиреш жакшы орун алып, бул жерде Тайсон менен Бакай Султан уулу, Айбек менен Бакай экөө ошол эки команданын негизги жекеме-жекедеги оюнчулары. Ошол эле мезгилде кыяк менен Тайсондун тиреши орун алып атат. Кана улакка жетти, улакты көтөрүп кетти, сол такымга басты Бакай Султан уулу. Бакай бул беттешти азырынча салымды ишке ашыра элек, аттын башын буруп туруп, жакшы эле суурулуп чыгайын деди эле. Күйөрмандардын чындыгында бүйүрү кызып атат. Негизи эле жаш күчтүн, Ак Суудун оюндары дайыма ушундай. Ак Суудун, жаш күчтүн оюндары дайыма күйөрмандардын купулуна толуп кетет. Тайсон менен аянттын сыртына чыгып кетти Бакай Султан уулу. Ортодо кругтан оюнду баштайбыз. Экинчи
20 мүнөттүк бөлүмдүн 9-минутасы. Кечээки оюндарды дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. Кечээ Алкан ата ат башы 5-2 болду, Бакубат талаасы Соң-Көл 6-1 менен жыйынтыкталды, Сары Өзөн Рассвет 5-3, Достук Көлтөр 17-6, Жаш күч Суу Самыр 7-1 жана Кыраан Ак Суу 2-3. Бул жерде албетте биринчи лиганын жогорку лигандагы калкагындагы таймаштар бар эле. Ошондой эле мындан кийинки оюндарды азыр эки команданын эле күйөрмандары эмес, жалпы Көкбөрү сүйүүчүлөрү күтүп атат. Ынтымак менен Сары Өзөн беттешет. Мен үчүн да кызыктуу, командалар өздөрүн кандай көрсөтөт болду экен деп, албетте Сары Өзөн кечээ күнү алар Рассветке каршы ойноп 5-3 менен жеңди. Ошол эле Рассвет менен ынтымак ойногон, алар 5-2 уткан. Эми ушул А тобундагы биринчи орунду алуу үчүн ынтымак менен Сары Өзөн бул беттештен кийин бири-бирине каршы ойнойт. Ал эми андан кийин Кара Буура менен Достук беттеши бар. Эми Достукту фаворит деп айтсак болот албеттеште. Ошонусу дагы Кара Буура Достуктун фонунда кандай көрүнөт экен, ал дагы өзүнчө кызыктуу нерсе. Азыркы оюндагы кызыктуу негизинен бүгүнкү оюндардын баары күйөрмандарга чындап ырахат тартуулай турган оюнду айтсак болот. Азыр Бакай менен Айбек тирешүүдө. Айбек Чолпонкулов мына Көктерек менен жекеме-жекеге чыкты эле. Ал мезгилде Тайсанды жакындатпай жатат. Тайсон бул Бакай Султан уулу минип жүргөн аргымак. Азыр болсо позициясын жакшыртып алды. Бакай Тайсон бир аз көлөмдүүрөөк ат экен, андыктан андан улак тегип кетүү өтө ыңгайлуу болбой жатат. 11-минута. Экинчи таймдын экинчи жарым бөлүгү башталды. Азыр аянтка башкача бандестер чыкты. Эңкейди Жаш күчтүн оюнчусу Кайра кайрылып келгенче мына улакты ошентип еңип кетти. Жана такымга басып алды. Сол тараптагы мараны көздөй алар чабуулга чыгат Ак Суу. Эсеп азырынча 1-1. Жеңүүчү ким экенин аныктоо азыр мүмкүн эмес. Сиздер менен чогуу гана ага күбө болобуз. Кимиси ошентип финалга чыгат. Жеңиштин куну жогору. Болгон мүмкүнчүлүгүн эки команда тең ортого салганга даяр. Ат үстүндө улак тартыш уланып атат. Улактын жанында өзүнчө оюн, анын тегерек четинде дагы башка позициялык күрөштөр жүрүп аткан. Чабуулга өтө жакшы бара жатты эле, улакты бир тарабынан кармаганга жетишип калыптыр. Команда электен өтүп келе жаткан биринчи лиганын полуфиналдык беттеши. Экчиден менен Тайгазанга жакындап келди, бирок керек учурда Жаш күчтүн оюнчусу тоскоолдук кылып калды. Кайрадан мына айланып барды Тайгазанга. Бул ирет дагы жакындай албай жатат. Канчалык мына эки тараптан тең болгон күч ортого салынып атат. Улак Тайгазандын түбүнө түшүп калган экен. Андай болсо башкы калыста толугу менен укук бар, жекеме-жекеге буйрук берип койгонго. Себеби Тайгазандын кырынан улакты еңүү өтө ыңгайсыз. Мына ышкырыгын жаңыртты, туура кылды. Жекеме-жеке кетти. Азыр орун ала турган болду. Эрежеси боюнча баштайбыз. Экинчи таймдын 13-минутасы. Азыр эми оюн ушул жерден кайсыл команда биринчи улак салат? Оюндун өнүгүшү, окуянын өнүгүшү ошого байланыштуу болот. Негизи жалпы жөнүнөн алганда Мындай эсеп айырмасы өтө аз болуп жаткан учурда бир салым көп нерсени чечип коет. Азыр болсо жада калса эсеп айырмасы жок, 1-1. Сары Өзөн командасы осмотрго тизилип бергиле. Эки команда ойноп атканда бутка чалынбагыла, ызычуу кылбай, бутка чалынып чарылдабай ошол жерде эки команданын эле суу бере турган, камсыздай турган эки адамына коюп койгула, калганына жакын бастырып барбагыла. Аргымактардын тиреши Тайсон мына көз көрүнө өсүп баратат деп айтсак болот. Уламдан улам ошентип жанагы
өзүнүн чеберчилиги артып, мына азыр дагы Бакай Султан уулу Тайсон менен мына улакты эңип кетти. Эки атамдаш артта калды. Тайгазанды көздөй бара жатат. Оң тараптан кириши керек эле. Сол тараптан кирем деп бардык атамдаштын курчоосунда калып калайын деди. Бирок Тайсондун жанагы оозу өтө жумшак экен. Бакай сонун аны башкарып атат. Бакай менен Тайсон бири-бирин сонун түшүнүп, мына оюнду улантып атат. Чабуулда да, коргонууда дагы, жекеме-жекеде дагы сапаттуу оюнду жүргүзгөн Бакай. Бакайды албетте токтотуу кыйын. Бирок азырынча Бакайды кармап турушат. Бакайды алар көзөмөлдөө издеп атып, жыйынтыгында ушул Адилет Мамасали уулуна чабуул уюштурганга мүмкүнчүлүк берип койду эле. Дал ушул Адилет Мамасали уулу ийгилик жаратып кеткен. 5 мүнөт бар экинчи тайм бүтөрүнө. Улак азырынча айлампага келип өтүшө элек. Жаш күчтүн оюнчулары ат алмаштырды. Ал мезгилде Тайсонду азыр башка чабандесминде окшойт. Ооба, Тайсонду Бакай Султан уулу эмес, башка чабандесминде. Бул 12-чи номердеги Ильяс Эсенаман уулу. Жоготуп ишти окшойт, таппай атышат улакты. Ильяс Эсенаман уулу ошентип Тайсон менен жекеме-жекеге чыкты. Азыр убакыт Бакай болсо кара балтаны минди. Жаш күчтө эки оюнчу алмашкан. 9-майга салыштырмалуунда Кумарбек Бакытбек уулу менен Рамазан Орунбек уулу, Кутман Бакыт уулу менен Кайратбек Дүйшөбай бул ирет жаш күчтөн ошентип келген жок. Эгемендүүлүк күнүнө карата турнирге. Эсенаман уулу Ильяс, Раис уулу Айбек. Мына азыр Ильяс болсо улакты жерден эңип алды. Жана Ильяс мына Тайгазанга жөнөдү. Кайсыл тарабынан өтөт? Жок, коргоочулар өз кезинде тоскоолдук кылып атат. Амал издеп атат Ильяс. Тайсондун кадимкидей бул турнирде баасы өстү деп айтсак болчудай. Себеби мына караңыздарчы, буга чейин Бакай аны жакшы ойнотуп атты эле, азыр Ильяс дагы жакшы ойнотуп атат. Бир оңдоп алайын деп узатат чапты. Ортолук бөлүккө чейин келбейби? Эмнегедир аттын башын эрте тартып койду. Ошентсе дагы бир нече атаандаштарды артта калтырып кайрадан жөнөмөк. Жаш күчтүн дымагы күчөп бара жатат. Алар позициялык чабуулдарга көөрөгөтө баштады. Кана бир жылчыктап эле ошол жактан кирип барып чабуулга чыгып улакты Тайгазанга салып кеткенге даяр. Ары айланып, бери айланып такыр мүмкүнчүлүк таппай атат. Аксудун коргонуусу сапаттуу экенин далилдеди. Бир гана ирет алар жаңылды. Анда дагы каршы чабуулдан ошол жогорку ылдамдык менен келип Адилет Мамасали уулу улакты салып кеткен эле. Тилекке каршы Кезектеги жекеме-жеке. 18-минуттага барат. Экинчи таймда ошентип соңуна чыгарып баратыптырбыз. Ал эми эч ким эсе артыкчылыкка ээ боло албай жатат. Кайрадан эле Ильяс Эсенаман уулу Тайсон менен оюнга кирди. Охо, Тайсонду карасаңыздар, мындай көрүнүштөрдү ал көп жасайт. Тайсондун мүнөзү бир топ катаал. Ал учурда Айбек улакты жерден эңип кетти. Тажрыйбалуу Айбек мына улакты басты эле. Ага Ильяс. 95-жылкы. Ильяс болсо мына чапкенедей жабышту. Улак айлампадан бир сыртка чыгып киргендиктен азыр эки команданын тең бардык оюнчулары 98-жылкы беттешке аралашканга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай шыкады. Азыр болсо Чабуулда эми алмашуу орун алды дагы. Жолунан жаш күчтүн оюнчулары тосуп чыгып атат. Азыр мына экөө чогуу келди да улак Тайгазанда. Сонун мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти.
Бул Аксу командасынын оюнчусу Мирлан Алсеитов. Мына атактуу Мирлан Алсеитов азыр эсепти 2-1-ге жеткирди. Мирлан Алсеитов мука кол көтөрүпбай. Бир тууган Алсеитовдордон Аксу командасынын ардагери бири Жишан Алсеитов, Мирлан Алсеитов жана булардын албетте үй бүлөсү ошентип үй бүлөсү демек ушул көкбөрү менен алектенген оюнчулар жана азыр болсо жооптуу чабуулорун алып бара жатат. Ат токтоп берсе, ат токтоду, бирок улак жерге түшүп калган экен. Сонун мүмкүнчүлүк жаш күч командасында болду эле. Акыркы көзүрмемдер орун алып атат. Жана бул учурда улакты еңип тайгазанга салып кетерине шегим бар. Ошентсе дагы кана 5, 4, 3, 2, 1. Мына аз жерден эсеп теңелбей калды дагы. Аксу 2-1 менен экинчи таймды жыйынтыктап атат. Экинчи таймда эки тарапка тең бирден улак салынды. Биринчи таймда 1-0 менен Аксу алды деле. Азыр тыныгуу, андан соң 3-чү таймды баштайбыз. Аксу жаш күч командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Бул эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин жарым финалдык беттеши, биринчи лиганын алкагындагы жарым финалдык оюндар. Ошентип буга чейинки экинчи таймдын жыйынтыгы боюнча Аксу 2-1 менен алды да, ушул экинчи таймдын аяк жагында Мирлан Алсеитов улак салып кетти эле. Ошон менен артыкчылыкка ээ болгон. Андан сырткары жаш күчтө сонун мүмкүнчүлүк болду эле. Бирок анда албетте ийгилик жаралбай калды. Жетекчиси Тетуе Русландын атынан ар бир салган жаш күч команданын упайына $100, жооптусу Көкбөрү федерациянын Баткен аймагынын Азыр болсо ошентип кызыктыруучу сыйлыктар да бул жерде коюлуп тур. Жаш күчтүн ар бир салымына $100 дейт. Бул салкы айланган көрүнүш. Кандай турнир болбосун, каалоочулар албетте кайсыл бир салымга өздөрүнүн ушундай мөрөйүн койгонго уруксат бар. Башка спорттун түрлөрүндө андай уруксат берилбеши мүмкүн, бирок Көкбөрүдө, Кыргыздын улуттук оюндарында мындай нерсе дайыма орун алып келген. Бул албетте кошумча бир дем күч болуп берет десек, аша чапкандык болбойт. Бир жагынан албетте чабандестер түздөн түз акча үчүн беттеш өткөрбөйт. Ошентсе дагы бул жок эле дегенде мына ушул аны колдогон бирөөлөр бар экенин, ошентип бирөөлөр бар экенин, жок дегенде моралдык жактан бул колдоо болот. Азыр болсо мына улак орто ташталды. Азыр жаш күчкө салым абадай керек. Аксу командасы азыр бир упай менен алды да. Жаш күч абадай керек, себеби бул 2-1 эсеби Аксууду финалга алып чыгат. Ошондуктан Аксуу үчүн биринчи кезекте ушул артыкчылыкты сактап калуу, андан соң колдон келишинче артыкчылыкты көбөйтүү. Жаш күч болсо азырынча алар үчүн маселе чоң. Алгач эсеп теңөө керек, андан кийин негизги убакыт бүтүп калса 2-2 болуп, мисалы үчүн анда кошумча убакыт берилеби же ошол замат булитти ишке ашырабы, аны оюндун жүрүшүндө көрөбүз. Негизинен буга чейин атайын убакыт берилчү, алтын гол деген дагы, алтын салым деген дагы болгон бир учурларда, күмүш салым деген болгон. Алтын салым эми ким улак салып кетсе, ошол команда автоматтык түрдө утту деп эсептейт. Ким биринчи салса кошумча убакытта. Ал эми күмүш салымда мисалы үчүн 5-5 мүнөттөн 2 тайм берет. Ошондо 5-5 мүнөттөн 2 тайм бүткөн учурда ким ийгилик жаратса, ошол команда ийгиликтүү болуп эсептелет. Андан башка дагы бир эгерде ошол кошумча убакыттарда дагы жеңүүчү аныкталбай калса, анда булит орун алат. Булиттин өзүнчө рахаты бар, өзүнчө кызыгы бар. Бирок акыркы беттештерде, акыркы турнирлерде булитти өтө аз көрүп келебиз. Мүмкүн бүгүн бизге ошондой
Ийгилик жылмаят. Жаш күч чабуулга жөнөдү. Жаш күч командасынын оң такымында. Бирок алсын ышкырыгы жаңырып калды. Эмне болду бул жерде? Кайсы бир командада бир оюнчу көп. Тез жардамдайт болот, тез жардам келип болот. Ар жакта Ак Суудун бир оюнчусу жабыркап калган экен. Oyun kayradan jandandı. Ал учурда Ак Суудун бир оюнчусу бир аз абалы начарлап калгандыктан тез жардам мунасы келген эле. Биздин оюбузча абалы жакшы эле окшойт, анткени өзү басып акырын мына дарыгерлердин жанына барды. Ал мезгилде Oyun даласында кандайдыр бир ал эреже бузуунун алкагында жабыркап калган эмес. Ошол жерде кандай болуп кетти биз чындыгында байкабай да калдык. Анткени биз улак жүргөн жерде карап аткан элек. Азыр аянттын сыртына улак чыккан сыяктуу, же чыккан жокпу? Жок, чыкпаптыр. Дал ошол жерден кайрадан баштады оюнду. Улак жаш күч чабандесинде жүрөт. Сүрмө топтун ортосунда, додонун ортосунда калды. Топтон сурулуп чыгуу азырынча мүмкүн болбой жатат. Жана сүрмө топ аянттын сыртын көздөй жылып жөнөдү. Мындай учурда албетте улак сыртка чыгат. Убакытты максималдуу түрдө туура пайдаланганга аракет кылышы керек. Жаш күчтүн оюнчулары Руслан Кыргыздын атуунан жаш күч командасынын ар бир салганына $100 жоопту. Бул $100 жоопту Баткен аймагынын федерация, Көкбөрү федерациясынын президенти Акыл менин жанымда отурат. азыр кайрадан жекеме-жеке башталды. Тайсон ортодо. Жаш күч командасынан бул ирет ким экен? Бул же Бакай Султан уулу, же Ильяс Эсенаман уулу болот. Айбек Раис уулу Ак Суудан чыккан. Айбек Раис уулу улакты эңип алды дагы түз эле. Жакынкы Тайгазанга барат жатат. Эгерде Ак Суу дагы бир улак салып кетсе, анда бул беттештеги тараза ташы толугу менен дал ушул Чүй облусунун командасына ооп калат. Аны жакшы түшүнгөн жаш күч азырынча жаш күч мына коргонууга бел байлап атат. Азыр мына бир колу менен ушул жерден улакты Тайгазанга салып кетти. Мына эсеп 3-1 өтө маанилүү улак. Ак Суу оюнчусу тарабынан ишке ашты. 3-1 бул финалга болгон өтө чоң билдирүү, финалга чыгуу үчүн болгон. Бакытбек Ак Суу командасынан бул салымдын автору Бакытбек Жолдошбек уулу. 3-1. Ошондо мына эсебим 3-1ге айланып кетти. Эми жаш күчкө кыйын. Калган 10 мүнөттөн көбүрөөк учурда, көбүрөөк убакытта алар жок эле дегенде 2 салымды ишке ашырыш керек болот. Эми тараза ташы Ак Суу тарапка ооду. Алар дагы деле чабуулга бел байлап атат. Мындан соң болсо жогорку лиганын алкагындагы 2 беттеш бар. Улак аянттан сыртка чыкты. Эми Ак Суу ойлонбостон убакытты чоюп беттешти мындан ары өткөрсө болот. Жекеме-жекеде убакыт өткөрсө болот. Улак айлампага ташталды. Жаш күч командасынан ортого бул ирет Тайсон чыккан жок. Тайсонду минип башка аргымактар эми финалдык ышкырыкка чейин, аягына чейин аракет кылышы керек. Жаш күч азыр мына 1-3 менен артта калган учурда ушинтип демек жеңишти алдыруу ийдиктебестен жаш күч командасынан азыр Санжар Баатырбек уулу чыккан экен. Санжар Баатырбек уулу, аны минген аты Мамалак. Ал эми ага каршы Адилет Адисбек уулу ойноп атат. Адилет Адисбек уулу первый менен Айбек Раис уулу. Ак Суудан Айбек, Ак Суудан 3-чү номердеги Айбек Раис уулу ортодо. Ал мезгилде Санжар Баатырбек уулу жаш күчтөн чыккан.
жаш күч командасынын бир оюнчусу жаза мамында текшерип кеттик. Кайрадан оюнду ортодон жалгаштыралы. 2 мүнөткө Айтмерек Сейиткажы уулу оюндан четтетилди. Азыр болсо эми жаш күч командасы бир оюнчуга аз, аянттын ичинде жекеме-жекеден убакытты көбүрөөк өткөрүп, албетте оюнчулардын санын тең болсо болот. Бирок бул дагы жаш күчкө каршы иштейт. Азыр караңыздарчы. Охо, кандай мүмкүнчүлүктү мына бул жерден колдонуп кетти. Санжар Батырбек уулу атаандаштын ары жагынан улак тең алды эле. Бир оюнчуга алар аз. Бул эмгекти, эми аттын башын буруп туруп, мына ылдамдыкты кошуп жөнөйбү. Азырынча өздөрүнүн жарым аянтында экен. Топтон сурулуп чыгуу албетте оорго турат. 9-чу Аксуу жаш күч командасы толук болгон учурда деле чабуулга мүмкүнчүлүк бербей аткан. Азыр болсо бир оюнчуга көп болгон учурда андан дагы жакшы артыкчылыкка ээ болушу ыктымал. Атаандашты кармап койду, жаза мамысына байланат. Азыр болсо Аксуудун бир оюнчусу жаза мамысына байланат. Ал улакты кармабай эле ошол жерден Санжардын кийиминен кармап ылдый басып ийген. Кайрадан ышкырык жаңырды. Жаза мамы Бакай ким? Эмне болуп кетти? Азыр тескерисинче жаш күч командасынын оюнчуларынын саны теңелди. Кайрадан 4 оюнчу чогулду. Жаза мамыдагы Айтмерек Сейиткажы уулу оюнга аралашты. Оюн андан ары уланат. Мына эми бир оюнчуга көп болуп турган учурда чабуулга чыгыш керек. Эртерээк убакытты азыр кетирип ала турган болсо, бул жерден Аксуудун оюнчусу Мирлан Алсеитов кайрадан оюнга аралашып кетет. Тайгазанды көздөй канап баратат. Улакты өңөрүп туруп, бирок Тайгазанга ыргытканга жетишпей калды. Бул албетте аттардан көз каранды. Санжар Батырбек уулу улак менен жүргөн. Эгерде ал минген аргымак Тайгазанга келип токтоп берсе, эч кандай маселесиз улакты салмак. Ал учурда ушул Кайсар деген аргымак мына кайсарлыгын кылып кетти. Ал Тайгазанды айланып ар жагынан өткөн учурда ыргытканга жетишпей калды. Ой, сонун ортого силкип туруп улакты так ортого калтырып кетти. Кечинчи 3-чү таймдын 11-минутасы эсеп саны 3-1 Аксуу. Азыр болсо ошентип Аксууду финалдан 9 минута бөлүп турат. Жекеме-жеке Тайсынды Бакай минип чыккан экен кайрадан. Мына улакты эңдип такымга басты дагы. Тайгазанга оң тарабынан жөнөйбү, сол тараптан эмнегедир туура эмес багытты ээлеп алды. Жыйынтыгында азыр Аксуудун оюнчулары кадимкидей каршылык көрсөтүп атат. Жок, Тайгазанга жолой турган мүмкүнчүлүк жок. Себеби ал жакты кадимкидей көзөмөлгө алган Аксуудун оюнчулары ошентсе дагы Аксуу командасы алып койду, жулуп койду. Эмне үчүн такымга баскан жок, анткени чабуулга чыгам деп ойлогон. Мүмкүнчүлүк болуп жол ачылып калат деп атты эле. Жыйынтыгында болсо тескерисинче атаандаштар ошентип өңөрүлгөн улакты сууруп кетти. Тез жардамды чакыргыла. Tez jardamды чакырып койгула. Старттагы оюнчуга тез жардамды айтып койгула. 12-минутта 45-секунда. Жекеме-жеке орун алып атат. Кайрадан жекеме-жеке ортодон оюнду жалгаштыралы. 13-минута. 13-минута өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан экен. Жекеме-жекеде
Азыр жаш күч командасынан Улукбек Майлыбашев чыкты. Улукбекти бүгүн эмнегедир оюнда көп көрө алган жок. Оюнда жүрдү, бирок ошол өзүн жакшы жагынан көп көрсөтө алган жок. Айбек Чолпонкулов азыр болсо Улукбек Майлыбашев Кара Кулжа деген аргымакты минип жүрөт. Азыр болсо Улукбек эми өзүнүн сөзүн айтабы, эртерээк эсеп санын кыскартып алса, кандайдыр бир мүмкүнчүлүк пайда болмок. Болбосо 2 упай айырма турат. Улукбек өзүнүн жарым аянтында өнөктөшүнө улакты өткөрөм деп күтүп атат. Канчалык күтпөсүн, ага улак өтчүдөй эмес. Андай болсо өзү эле жонуш керек эмне болуп тур. Сөзсүз түрдө өнөктөшкө өткөрүп бериш керек эмес. Бирок Улукбек негизинен коргоочу болгондуктан мына азыр өнөктөшүнө улакты өткөрдү. Каршы чабуулга чыгыш керек. Бош калган аймак бар, зона бар. Ошону колдонсо. Бирок аянт бир аз оорураак, кум терең, ошондуктан каршы чабуулдар Аккуладагыдай бул жакта сапаттуу орун албайт. Өнөктөштөрүн күттү. Кана айлампанын ичине кирип алып, азыр бул жакта жаш күчтүн оюнчулары эмнегедир өтө активдүү болбой, бир аз жай кыймылдап атат. Чарчап чалыккан сыяктуу. Аксуу аларга көбүрөөк каршылык көрсөтүп койду эле. Катуу атаандаштыкты көрсөткөндүктөн жыйынтыгынан ушундай көрүнүш орун алган сыяктуу. Мына эми жөнөдү. Эми жакшылап жолун тосуш керек. Коргоочулардын мына тоскоолдук жок. Улак Тайгазанда эсепке алынат болду экен. Эсепке алынбай калышы да ыктымал. Себеби улак Тайгазандын кырында туруп калды. Азыр калыстар тобу аныктайт. Бул улак же эсепке алынат, же алынбайт. Аны калыстар гана чечет. Себеби улак Тайгазанга түшкөн учурда бир бурчу бир аз бир тарабы ошентип Тайгазандын кырында калып калды эле. Анарбаев Нургазы, бул улак саналган жокпу? Жок. Калыстын чечими буйругу келди. Улак демек бул салым эсепке алынган жок. Сонун мүмкүнчүлүгү эле эми эреже деген эреже. Улактын бир капталы ошентип Тайгазандын кырында калып калды. Аны өзү Тайгазандын ичине түшкөндөн кийин тартып кетти эле. Ошондуктан ал жерде эсеп дагы деле 3-1 бойдон калды. 3-2ге сонун мүмкүнчүлүк бар эле. Жыйынтыгында жаш күч командасынын оюнчусу 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Кетти. Азыр Аксуу бир оюнчуга көп. Андыктан эч кандай ойлонбостон жекеме-жекеден улакты еңип чыкты. Жана аутка бара жатат. Убакыттын өтүшү албетте Аксуу командасына пайда. Азыр кандайдыр бир ресурс көрүнбөй турат. Жаш күч командасында оюнчусу жазамамында эмненин негизинде алар ийгилик жаратышы ыктымал. Чабуулдан алар өздөрүн жакшы көрсөтө албай, айрыкча 3-чү таймда өтө жай болуп атышат. Чарчап чалыккан сыяктуу. Ал эми жекеме-жекеден деле көз көрүнө артыкчылык көрүнбөйт. Позициялык жүрүштөр, командалык оюнда дагы катачылыктар жок эмес. Ошондуктан Аксуу командалык оюну жакшы болгондуктан бүгүнкү жарым финалда өздөрүн финалда ойногонго татыктуу экенин далилдөөдө. Биринчи таймдагыдай оюнду айрыкча жаш күч өткөрө албай жатат. Күн да ысык азыр. Так төбөдөн тийип турат күн. Бирок эми көл тараптан сыдырым жел бар. Ошентсе дагы өтө көп күч сартап коюшту. Азыр Айбек Чолпонкулов улакты алып жүргөн экен. Жаш күчтүн жарым аянтына акырындап сүрмө топу өтүп барды. Эки команда беттештин бүтүшүн эле күтүп калгандай.
1 минута бир 43 секунда. бир салым айырма болсо анда аракет кылса болмок. Азыр 2 салымды эми 2 мүнөт ичинде ишке ашыруу делип мүмкүн эмес. Кимдин баш кийими жок бул жакта? Аксу командасы катуу койдурган үчүн бир көпөрүсү жаза мамыга чыкты. Коюп кеткенде демек баш кийими түшүп калган экен. Аксуудун оюнчусу 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Демек беттеш бүткөнчө. Ал мезгилде Аксуу чабуулга барып атат. Ийгилик жаратты. Эсепке алынат. Кадимкидей мына кош такым менен Анарбаев, кол көтөрүп коюңуз. Болду. Нургазы Анарбаев азыр Аксуу командасын, Айбек Чолпонкулов. Айбек Чолпонкулов ошентип эсепти 4-1-ге айлантты. Эми анык ошентип финалга чыккан командалар белгилүү болду. Ошондо 31 август күнү 31 август күнү 1 лиганын алкагындагы алтын медаль үчүн болгон таймашта Талас облусунун Бакуат командасы жана Чүй облусунун Аксуу командасы. Азыр акыркы чечүүчү таймдын 19 минутасы. 4-1 эсебинде чечүүчү тайм акыркы минута. Жарым финалдагы биринчи лигадагы бардык эми тайпалык оюндардан А жана Б тобундагы Аксуу командасынын бирөөсү чыкты, бирөөсүнүн жаза мамы убактысы бүттү, кирсең болот. Биринчи жаза мамыга чыккан Аксуу командасы кирсең болот. Акыркы секундалар 25 секунда. Жаш күч командасы ойнотуп атат оюн таласында. Экинчи номердеги Баяман 10 секунда. Акыркы секунда бара келди. 2-1 стоп. 4-2 ай бара келди. Кол чаап коюңуз. Баяман Нуралимоğlu акыркы 3 секунда калганда бир пайды салып кетти. Ай бара келди. 4-2 эсебинде Аксуу командасынын ийгилигин куттуктап коелу. Келгиле, батага келгиле. Жакшы, эң аягын сонун жыйынтыктап койдуң. Жаш күч командасы Аксуу команданын жетекчиси, машыктыруучусу Сагынбаев Белек. Тулган күнүң кут болсун.